Assalamu alaikum урматтуу Москвада мекендештер, сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Элге жардам чыгарылышы. Эгерде сизге жардам керек болсо, анда биздин Telegram каналга Москва барга жазыңыз. Же болбосо WhatsApp'tan жазсаңыз болот. 8925 245 89 79. Assalamu alaikum туугандар. Бүгүн күнгө 26 январь. Туғандар, бізге дағы бір жердешіміз қайрылды эле. Регистрацияға беріп, бір айдан бері ала албай жатам дейт. Анан перепискаларыны жөнөткөн чектерини жөнөттү. Атымды чыгарбай эле коюңуз деди. Ошол себептен анын атын көрсөтпөй эле коюн. Ага чейинки мага берген номерин деле көрсөтпөй коюн мына. Себеби ал адамдан уже акчаны алдык да. Акыркы смсте буну жөнөтпөйсүңбү деп сураптыр. Регистрация бүтсө жөнөтпөйсүңбү деп сураган экен. Өзүңүз терип чыгарып бериңиз сураныч, аты жөнүндө чыгарбаңыз сураныч. Качан тапшырдыңар деп сурадым да. 20 декабрда тапшырган экен, телефондо да сүйлөштүк. Андан кийин переписка болду СМС аркылуу, WhatsApp'тан. Bir aydan ашты дейт. Bir сутка отделенияда жатып, сотко барып 5000 штраф алып, анан ошол балага ишенип тапшырган болчумун. Мен bir чалып сүйлөшөнчү деп айттым. Анан макул деди. Кийин ошол регистрация кылган балага чалдым туугандар. Чалып, эмне болду, кандай болду десем, базага түшпөй атат, аркы берки деп баягы эле сөздөрдү айтты эле. Анан айттым, укам, эгерде пятницага чейин аракет кылып көргүлө, пятница иш күнү. Болбосо суббота күнү базага түшүрө албасаңар, суббота күнү акчасын кайтарып бергиле. Мынтип элдерди какшата бербегиле десем, майыл аракет кылам мында деп калды. Кийин жаздым, бул жигитке жаздым, субботага чейин күткүлө, базага кирсе, кирет, кирбесе акчаны кайтарып берет деп жаздым. Жазгандан кийин окей, рахмат, Алла разы болсун. 2 күн алдың bir блогерге кайрылсам, ал таанышым болот, өзүн чечишип ал деп койду. Бүгүн сизге кайрылдым, сиз доказать жөнөт деп колдодуңуз, мен рахмат сизге дейт. Эми блогер деп билбем, блогерлер деле көп, бардыгы эле бири-бирибизди тааныйбыз. Негизи эле регистрация маселеси, ушу документ маселесини колдон келсе только өзүңөр тааныган жакындарыңарга, тааныштарыңарга гана ишенгиле, силерден сураныч. Анан WhatsApp'tan, Telegram'dan, блогерлер деле реклама кылып аткан номерлерден гарантиясы жок. 150% гарантия берем дегендерде да гарантиясы жок. Андыктан тааныштар аркылуу ушул өзүңөр тааныган адамдарга тапшыргыла. Андан соң 1 саат өтүптүр примерно. 1 саат өткөндөн кийин акчаны кайтарып берди. Ака, чоң рахмат. Аллахым өз сизди колдоп разы болсун сизге дейт. Алла разы болсун силерге дагы. Ака, без документ жүрөм, сиздин тааныштарыңыз барбы дейт. Менин тааныштарым документ кылгандар жок негизи. Мен документ ишине негизи эле аралаша албаймын. Себеби ал ишенисиз иште. 3 айлык жасатыш керек дейт. Акчасынын жарымын берип, жарымын базага киргенден кийин берет эле, мото ишенбей алданып калат деп корком. Эми алданып калган чакта дагы туугандар, силер акчасынын жарымын бердиңерби, 1000 рубль бердиңерби, 2000 рубль бердиңерби, все равно бул берилген акча болуп кала берет. Алдаган болсо ошол акчаңарга күйүп кете бересиңер да, эгерде тааныбасаңар. Кийин сурадым, качан кирди чыкты болуп. Кыскасы ушундай. Ушул жигитке дагы 4000 рубль которгон экен. Эми 4000 кимге аз, кимге көп, бирок ошол 4000-ин акчасыны кайтартып бердик. Андыктан ушундай случайлар болсо жазыңыздар, колдон келишинче жардам беребиз туугандар. Өзүңүздөрдү алдатпаңыздар, аман болуңуздар, группаларга таркатып коюңуздар. Балким бирөөгө алданбай жүргөнгө, алданбай калышына себепкер болор ушундай маалыматтар. Ошондуктан ушулар чыгарып атабыз. Бөлүшүп коюңуздар туугандар, сиздерден сураныч. Мындай мошенниктер азыр көбөйүп кетип атат. Ошондуктан бири-бирибизге жардам берели эми бүтөн жерде жүргөндө, өзүбүзгө сак болойлу, документке так болойлу. Андыктан аман болуңуздар. Эгерде сизге кирди чыкты керек болгон болсо, анда сүйүнгө кайрылыңыздар. Туугандар, элге жардам чыгарылышынын демөөрчүсү Сүйүн. Телефону 8926 920 51 51. Ишеничтүү жигит границага кирди чыкты кылат, жолдо жардам берет.
ишеничти өзү каттайт, ортомчусу жок, документке жардам берет. Андыктан чалыңыздар. Москва бар десеңиз скидка кылып берет.